Жергиликтүү кеңештин депутаттары кантип шайланат? Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Ошого байланыштуу 2024-жылдын 17 ноябрында жаңы 5 жылдык мөөнөткө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өткөрүлөт. Шаардык кеңештерге депутаттарды шайлоо пропорционалдык система боюнча өтөт. Бул сиз талапкерлердин тизмесин көрсөткөн партияга добуш бересиз дегенди билдирет. Партия жергиликтүү кеңешке канча мандат болсо, ошончо талапкер көрсөтө алат. Талапкерлердин тизмесин аныктоодо ар бир партия төмөнкүдөй квоталарды сактоого тийиш. Бир жыныстагы талапкерлер 70%дан ашпашы керек. Мында аялдар менен эркектердин тизмедеги кезектин айырмасы 2 позициядан ашпоого тийиш. Жок дегенде бир талапкер ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам болушу керек. Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 5% жана андан көп добушун алган партиялар шаардык кеңештерге депутаттык мандат алышат. Айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоо мажоритардык система боюнча өткөрүлөт. Добуштардын көпчүлүгүн алган талапкерлер шайланды деп эсептелет. Ошол эле учурда ар бир райондо 30% мандат аялдарга бөлүнгөн. Айылдык кеңештерге шайлоого өзүн өзү көрсөткөндөр да, партиядан талапкерлер да катышат. Жергиликтүү кеңештин депутаты ким боло алат? 21 жашка толгон, тиешелүү шаар же айыл аймагында каттоодо турган жана жалпы ортодон кем эмес билими